Бул Ива, Нью-Йорктогу Колумбия университетинин окумуштуулары бул роботту чыныгы адамдардын мимикаларын жана сезимдерин үйрөтүүдө жасалма акыл технологиясын колдонууда. Ал 6 негизги эмоцияны билдире алат. Алар кыжырдануу, жек көрүү, коркуу, кубаныч, капалануу жана таң калуу. Мындай технологиянын максаты ооруканалар, мектептер жана карылар үйлөрү сыяктуу жайларда адамдар, робот жумушчулары жана жумушчулар ортосунда ишенимди калыптандыруу болуп саналат. Кытай дүйнөдөгү экинчи ири гидроэлектростанциясынын курулушун аяктап жатат. Анда 2500 олимпиадалык киринүүчү бассейндин аянтына барабар жер астындагы үңкүр казылууда. Станция жайгашкан имараттардын өзү эле 35 баскетбол аянтчасына тең. Курулуш иштеринин жүрүшүн роботтор көзөмөлдөп жатат. Мында электр энергиясы гана өндүрүлбөстөн, суу ташкыны, жер көчкү жана навигацияны көзөмөлдөөгө да жардам берет. Бириккен Улуттар Уюму глобалдык жылууланууну токтотуу үчүн 1 жылда зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышын 7,6% азайтууну сунуштап жаткан чакта, бензин жана дизель менен жүрүүчү унаалардын санын азайтуу үчүн көбүрөөк электр унаалары чыгарылып жатат. Британиянын белгилүү футболчусу Дэвид Бекхэм учурда өлкөнүн электр унааларды чыгаруучу Lunas компаниясына инвестиция жасады. Компания Rolls-Royce сыяктуу унааларды электр батареяларына өткөрөт. Евро биримдик менен Microsoft'ун негиздөөчүсү Билл Гейтс көмүр кычкыл газын аз бөлүп чыгарган туруктуу энергия булактарын өнүктүрүү үчүн биргелешип иш алып барууда. Алар жаңыланып туруучу энергия булактарын, туруктуу авиация майларын, атмосферадагы көмүр кычкыл газын соруп алуу технологиясын жана узак убакытка энергияны сактоочу жайларын өнүктүрүү үчүн $1 миллиард чогултууга аракет кылууда.